Terroristler Kırı'da көбөйүп баратабы деп коркуп жатам. Мисалы бүгүн эртең менен Кытай посолдусын жардырышты го дейт. Кудайым сактасын. Кудайым сактасын. Терроризм, экстремизм каяктан көбөйөт? Ушундай сабактар болбогон үчүн. Ар бир шейх, ар бир алым, ар бир устаз адашып калыш ыктымалы бар. Эч ким маасум эмес бизден, пайгамбардан башка. Ошон үчүн сабактарды бекитип окуткандарга мен эмнеге айтам бекитпегиле деп. Биз билбей атабыз эмнени окутуп атканын. Сен өзүнчө туура окутуп атам дейсиң, ал дагы туура дейт, бирок ката окутуп аткан болушуң мүмкүн. Мына биздин сабак жазылып атат. Молдо Сауырбы, Молдо Хабибулла, Молдо Кимсанбай Ажыбы, Молдо Газыбы, Молдо Надирби, Египеттеги молдамылдаларыбыз, Тариел дамыла баш болуп, Олжобай дамыла Меккеден баш болуп, Пакистанда окуп аткандар бардыгы угуп көрүп атат. Каерден ката кетсек айтат бизге. Ушул жерден ката айттыңыз, биз оңдойбуз ошол нерсени. Илим бирин-бири тууралап болот, урматтуу бир тууганым. Эгер биз илим алсак, ошондо биздики экстремизм, терроризм жок болот. Терроризм деген бул экстремизм, радикализмден пайда болот. Радикализм чектен чыгуу, динди туура билбей, же кем билет, же нарака өтүп кеткенден болот да. Ошонун жемиши терроризм, жардыруу. Ага күрөшүү үчүн жөн эле кыйкыра берген болот. Мечиттерде сабактар ачык болуш керек дагы, илимий сабактар талкуулоо болуш керек. Жашырыны бекине отуруп, мындай бүжүң деп отуруп, интернеттен баласы сүрөтү өзү чыкпайт, башка чыкпайт, бирнекени жамандап жазып, ошолор террористтер, ошондон баш болот. Ошолор радикалдар. Ачык айт, ката болсо оңдойт сени. Болсо антип бекитпе. Мечиттер эмне үчүн курулган? Биздин азыркы алхамдулилла мамлекетибиздеги динге болгон эркиндик, ошонун шүгүр ушул сабак, урматтуу бир тууганым. Ушинтип эркин кылса, сен эмнеге бекинип сабагың айтасың? Эгер акыйкат Куран сүннөтүсүн келип айта берсең деле. Шүгүр кылсаң Кудайым көбөйтүп берет да. Сен шүгүр кылбай атпайсың, сен бекинип атпайсың. Эмне бекинесиң? Чык, бош күндөр көп, сен дагы айт, толтура мечит. 56 мечит бар бизде. Айт ошол жерге. Ушунда акыйкатты билип аткан болсоң, акыйкатты эле кыйкыра бербей. Сахар деген тилиң таттуу болуп кетпейт, айт бияка чыгып алып. Анан ошондо ката жерин оңдойбуз. Эмнеге ошо бекингендерден чыгат жана жардыргандардын көпчүлүгү? Айтпай эле коюн кимдер экен. Ошентип чыгып элдин баары эле билет. Бекинип сабак алып жүргөндөр ошентип барып кийин бекинип сабак бергендерге чыкпай калып, өздөрү илимдерди тетпей калып, интернетке кирип кетип, андан чыгып анан барып жардырып атышат. Баарыбыздын келе турган жер Куран сүннөт, биздики дагы бардыгыбыздыкы. Ошого келебиз такыры. Сен өзүңчө Куран сүннөт, мен өзүмчө Куран сүннөт, кандай болсун? Мен каякта билем сен кантип айтып атканыңы? Мен ачык айтсам да ачык айт, бияка чыгып ал, пожалуйста. Ошондон келип чыгат, бекингендерден.